Assalamu alaikum, hurmatlı görermanlar. Biz Üçbulak ayılındayız. Bazargorgon rayonunun Üçbulak ayılında. Hazır Üçbulaktan Bazargorgonga ketip atабыз. Şu menin tuğulgan jerim. Bu жаңы мектеп түшчү жер. Hazır ordun kazıp marttan başlap işe girişet eken. Ayılыбыз менен ызылдап чурулдап жүрүп ушул нерсе быйыл мына мондай контейнерлерди коюптур. Трансформаторга да биякты казып койгон, мынтип забор койгон. Негизинен жол абдан начар. Бирок азыр кар жаап койгондуктан бүгүн 7 февраль 22-жыл. Мындай кар жааганда кичине тегиздей болуп билинбейт. Биз Bazargorgonго бара жатабыз достор. Мына мынтип айылда адамдар атчан кышында деле жүрө беришет. Üçbulak айылы эмнеге Üçbulak деп аталып калган? Айылдын башында 3 чоң булак бар. Ошол 3 чоң булактан куралган суу ушул айыл элин тетек Сейитказыга чейин суу менен камсыздандырылат. Азыркы кезде мал аябай көп болуп, көпчүлүк адамдар бул суудан ичпей калышкан, үйлөрүнө кудуктарды каздырып алышып, кудукту дагы акчага бүтүрөт. Бир 15-20 миңге зорго бүтөт бир кудук. 6-7 тонналык кудуктар. Анан ошол кудукка 2000 сомдон бир водовоз алып келип, бияка сууну толтуруп бериши 2000 сом. Üçbulakка чейин канча километр? Биз 15-20 километрдей болуп калат болуш керек Bazargorgon районунан ушака чейин. Ошондой жол начар жол болуп келгендиктен водовоздор кымбат. Мурда 1,5 миң эле болот эле. 1300, азыр 2000, 1800 сом. Ошондой баасын ошондой кылып коюп алышкан. Мына бул жер Üçbulактын башы, Üçbulak, Каражыгач, Партизан, ушул жерди Партизан деп коет. Илгери Советтер Союзунун мезгилинде Красный Партизан деген колхоз болгон экен, ошонун атынан Партизан деген. Мазыты жаш балдар Партизан деген атын деле жок кылып коюшту. Биз кичинекейибизде Партизан деп коет элек. Üçbulактын башын болсо Ноют деп коюшат эле. Ал Новый Быт деген колхоз болгон экен. Аны кыргыздар Ноют деп алышкан экен. Мисалы үчүн Кочкор ата поселогун не деп коюшат эле, стройка деп коюшат. Ал жерде стройка жүргөн экен, ошон үчүн стройкага барып анан стройкадан келип дешип ошондой деп аташат эле достор. Мына биз азыр Üçbulактын жолундабыз. Биз азыр Партизан ошол участогунун этег жагын да бара жатабыз. Негизинен ушул жерлерде жакынкы эле Советтер Союзунун учурунда адамдар жок эле, кийин адамдар көбөйүп ушул жактардан бери маале болуп көбөйүп кетишкен. Мына эң этек жактагы үй ушул үй болот эле. Азыр болсо мындан ылдыйдагы жаңы маале деп коюшат. Көп үй бүлөлөр бар. Өткөндө костер болуп жаңы жылда биз ушака да келип кеттик 31-inde. Мына бул бир үйгө азыр убактылуу мектеп кылып окуп жатышат. Мектеп тиякта салынып жаткандыктан балдар ушул жерде азыр окуп жатышат. Байрак кадап коюшкан. Азыр эми дарактардан көрүнбөй калды. Биз азыр ошол Партизан участогунун этек жагында бара жатабыз, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн кыш кадимкидей элдин баары сүйүнүп, жаш балдар жылгаяк деп ойноп жүрүшөт. Мындай карды деле көрбөдүк. Бул 2 жолу 3 жолу жаады, мынчалык көбүрөөк жааган эмес. Жаздын чыгышына 20 эле күн калды. Биз жактан өзү негизи 2 автобус каттайт. Эрте менен 8-де 1 автобус кетет ылдый. Ал автобус 12-де кайтат. Анан 9-да 1 автобус кетет. Ал автобус болсо саат 3-тө кайтат. Адамдар кээде толлоо болуп калышат, кээде анча толлоо болбойт. Ошондой машиналар көп түшөт, аябай такси кылгандар бар. Автобусу деле таксиси деле 50 сомдон Bazargorgondун борборуна чейин. Аябай машина пар болуп кетти достор.
мондай портерлер айылда аябай иштетишкендер көп. Базарга тиги буга чөп сөптү. Мына ушул жаңы айыл. Биягы бүт жаңы түшкөн айылдар. Ошол кийинки кездери түшкөн ушул айылдардын баары. Бул айылдардын түшкөнүнө деле бир 20 жылдан өтүп калды. Кадимкидей ушулар ошол биз жактагы мектепке барып келип окушат эле, аябай алыс. Балдарга эч кандай бир транспорт албетте биздин мамлекеттен жардам жок. Кыйналып жөө, бул мындан ылдый дагы бар да, ошол жактардан бери биздин мектеп менин үйүмөн жогору жакта. Эски мектеп ошакта. Ошака барып бир 2 саатта зорго жетишет да жөө. Жаш балдар, 1-класс, 2-классы бар. Эч кандай бир мындай мамлекет тарабынан жардам жок. Эми бизге эле эмес, бүт эле баарына жок болсо керек. Өздөрү жөө барып келип окушат байкуштар. Кыйналып, ооруп калат кыштын күнүндө. Ушунчалык алыс жерден. Мына биз азыр бир 2 километрден ашыгыраак жүрүп койдук. Ушундан алыс жактарга барып келишет. Азыр биз жазы кечүү деген айылга жетейин деп калдык. Негизинен ушу 3 булак колотунун ичинде жаз кечүү. Ушул жерде кечүү болгон. Кой кыркын пункттары бар ушул жерлерде жайлашкан. Мына достор, сиздерге бул блогер Бакыт каякта жашайт экен деп эле таң калып жүрсөңөр, ушундай бир тоонун арасында жашайм. Мына бул ошол эски кыркын пункту болгон. Азыр жеке менчикке өтүп кеткен булардын баары. Мына биз болсо жаз кечүүгө келип калдык. Ушул жерде кечүү болот. Азыр көпүрө салып коюшуптур. Негизинен сел болуп эле көпүрөсү толуп калат, алып кетет, анан кайра эле кечүү болуп калат. Кечен жылдардан бери ошондой жазы кечүү бияк. Мына ушул жерде кармасек бар эле мурда. Ушундай достор, жол аябай начар. Кышта ушинтип же сүрүп деле койбойт, мондай машиналардын издери менен эптеп барып келишет. Машина тез-тез ходовой бузулуп турат бул жерде. Тез-тез экономикалык жактан аябай бул кыйынчылыктар туудурат жолдун начардыгы. Мисалы биздин айыл өкмөттө бир грейдер бар экен. 9 миллион сомго алынган грейдер. Ал 9 миллион сомго алынган грейдерди биздин айыл өкмөттөкүлөр башка чарбаларга арендага беришип, жол куруучуларга бузуп, акчасын жеп, азыр бузук жатат. Эгерде ошондой бузулбаган грейдерибиз болгондо, балким ушундай жолдо кышында бир сыйра жүрүп койсо, кыйналбай шопурлар жакшы айдап калмак. Азырго бул кара эчтек эмес, быйыл кыш болгон жок. Андай жол өтпөй кала турган проблемалар болгон жок да. Мындай болот, кээде такыр машина жүрө албай турган болуп, кар жаап коет да. Көп кылып 1 метрден жогору болуп. Ошондойдо дагы анан башка жактан качан бир техника келип жол салып бермейинче жалдырап отурабыз. Биздин грейдер болсо бузук. Мен ал грейдер жөнүндө өткөндө тартканмын. Буларга айта берсең деле натыйжанын чыгышы деле кыйын болот экен да. Мен 1-2 сүйлөштүм, эмне болду десем, анан ага дөңгөлөк алсак эле жүрөт, анан тигиндей мындай дегенден бери 6 ай өтүп кетти. Эч кандай жылыш жок. Баягы грейдери дагы деле жатат. Бир күнү дагы тартып келебиз го. Ошол достор, ушундай жол. Биз жаз кечүү айылынын этек жагына барып калдык. Жаз кечүү, мындан кийинкиси Кара булак деп коет. Кара булакта нефти чыккандай, кара май чыккан жерлер көп болот эле. Биз кичинекейибизде турбалар, нефтини чалгынчылар разведка кылып кетишкен. Анан ошол жерден нефти чыгат экен, окуй биз жыргайт экенбиз деп кичинекейибиз ошентип жүрчү элек. Нефтиси деле чыккан жок, же нефтиси быш элек, булардын билбейбиз. Айтор ошондой, азыр жаз кечүүдөн өтүп Кара булакка барабыз. Ушул жолду жылда 1 километрден асфальт кылып келатышат эле. 2 жылдан бери пандемия, анан тигиндей мындай деп 2 жыл 3 жыл болуп калды, ошойт асфальттаганы токтоп калган.
men Rossiyadan kelgenden beri bul jer asfalt bol elek. Bıyıl emi 1 kilometrdeyin asfalt kılat eken dep жатышат. Ошентип 1 kilometrden bolsa da asfalt bolup kalsa жақсы болот эле. Быйыл biz bul жолдун көйгөйүн дагы көтөрөбүз, буюрса жаз чыксын. Мектепти тезирээк бүтүрүп алганга, сентябрга балдарды окууга киргизгенге аракет кылабыз. 1-2 видеолорду тартып, себеби контролдоп, көзөмөлдөп турбасаң, акчасында убагында бөлбөй далгастрой болуп калып калат да. Ошондуктан биз элдик каттуу көзөмөл кылып турабыз. О жолду айтабыз, буюрса баардыгын ушу аман эсен болсок, бул проблемалардын баарын көтөрөбүз. Айылда активдүү жаштар бар. Дайыма ушундай элдин кызыкчылыгы үчүн жүгүрүп иштеп жүрүшкөн. Ошондой жаштардын башын бириктирип, сүйлөп, сөзсүз аракеттерди кылабыз достор. Ошо колдон келишинче ушинтип иштеп жатабыз. Мына жол начар. Азыр дагы 1 километрден кийин асфальт жолго чыгабыз. Андан ары машина зыңылдап калат. Азыр биз Карабулак, ошол жаз кечүү Карабулак деген жерлерде келатабыз достор. Ушундай жерлер, бул Коктунун ичинде 3 мектеп бар. Коктунун башында Сейит Казы мектеби, Кызыл Октябрдын эле бери жагында. Ал мектеп дагы 9 жылдык эле, кийин 11 жылдык кылышты деп жатышат. Андан кийинки чоң мектеп, орто мектеп эскиден келген Алтай Осмонов атындагы могу биздин мектеп быйыл жаңы салынып жатат деп аткан. Анан Үч Булактын башында Калдарбай Салбанов атындагы 9 жылдык мектеп бар. Ушу Коктунун ичинде 3 мектеп бар да. Экөө азыр орто мектеп болуп калды. Бирөөсү болсо 9 жылдык мектеп. Достор, ушундай жаңылыктар. Бүгүн 7 февраль, Бишкектин 1 май жана Свердлов райондорунда өткөндө өтпөй калган шайлоо, бир мандаттуу округтардан шайлоо болуп жатат. Мен эртең мененки берүүмдө саясаттануучу Табыл Акеровке добушуңуздарды бериңиздер деп үндөдүм. Мен ал кишини деги тааныбайм деле, бирок ал киши дайыма калыс сүйлөп, туура талкууларды жүргүзүп, туура анализ жүргүзө алгандыгы үчүн мен ошол кишини колдогула дедим. Достор, ошол биз Бишкектен угуп аткандар болсо, тигилер болсо, бул болсо айтып койгула, Табыл Акеров көбүнө караганда таза, өзү тарыхчы мугалим, саясий кырдаалдын семчкадай кылып чаккан кыйын кишилердин бири. Өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр. Буйруса бир Бишкекке барып калсак, таанышып, bir interview kılганга мен аябай кызыктармын, ушундай саясатты жакшы билген адамдар менен сүйлөшкөнгө. Буйруса бир ошондой берүүлөрдү дагы даярдайбыз. Азырынча болсо сырттан ушинтип колдоп турам. Мен биз активдүү болушубуз керек достор. Ким болсо ошол болсун. Анан тигиндей мындай деген менен бир депутат, бир күчтүү депутат келип калса дагы аябай жогорку кеңеште жакшы болот да. Мына көрүп атасыңар, жогорку кеңеш мындай күчтүү эмес экен. Кичине биринекин күчтүү өз позициясын айткан депутаттарды эле көрүп жатабыз. Нурлан Шакиев, Мирлан Самыйкожо, Адахан Мадумаров, Камила Талиева айымга окшогондор сүйлөшөт. Анан калгандарын билбейм, мен анча эле көп эме кылбай атам. Анан былтыркы өткөндөгү парламенттен келген 1-2 депутаттар сүйлөп жатышат. Калгандары билбейм, эми үйрөнүшөбүз сүйлөгөндү. Султанбай Айжигитов жакшы прогноздорун айтып, элдин тарабын талашып. Эми бул жерде жөн эле талаша бербей, аргументтеп, фактылап, эмне себептен ошол маселени көтөрүп жатасын, ошону айта билиш керек экен да. Анан жөн эле калп эле сүйлөйт десе сүйлөй бере коюу жогорку кеңеште болбойт. Ошол нерсенин аргументи болуш керек, өзүнүн чындыгы, эмне себептен ушундай маселени көтөрүп жатат. Ошондой депутаттар аздык кылып жатат. Ошондуктан Табыл Акеров келип калса дагы ошондой саясий кырдаалдуу болобу, социалдык проблемалар болобу, баарын
байкаган адам катары деп мен билем. Ушул табылдак эрикке добушуңуздарды бериңиздер. Туугандарыңыздарды айтыңыздар, ушундай бир киши бар экен деп. Өзүңүздөр интернетке кирип табылдак эриф деп көргүлө. Тааныбагандар болсо, ал киши эмне кылган, кандай жумуштарды кылган, көп бир топ жакшы анализдерди жасаган, студенттерге билим берген, негизи эле адамдар менен жакшы сүйлөшкөн, жакшы натыйжаларга жеткен киши да. Бизге саясатчылар керек ушундай. Анан жөн эле барып алып бизнесин коргогону, же болбосо калп эле бир квота менен келип койкоңдоп көрүнгөнү келген адамдар эмес. Бизге чыныгы эл үчүн иштеп, элдин проблемасын түшүнө турган адамдар керек достор. Мына биз азыр асфальт жолго чыгабыз. Мына ушул Кара Булактын этек жагы. Азыр бир 100 метрден кийин асфальтка чыгабыз. Анан жымылдап калат достор. Ушундай жакта жашайбыз биз. Эл ушундай коктунун четинде суунун ары жагы, бери жагы болуп жайланышкан. Мына азыр асфальтка чыгабыз достор. Мынакей. Тазаланган эмес. Ушунда Кудайга шүгүр. Ушундай жолдун баарына мынакей асфальтка чыгып калдык. Азыр Кара Булактан өтүп биз Кызыл Октябрь айылына жетебиз. Ал жак базар орунга чейин асфальт достор. Бүгүн биз Ошко бара жатабыз. Мен сиздерди Оштун жолдорун баарын бүгүн бир кенен тааныштырып, көрүп, сүйлөп кеткенге аракет кыламын. Ошол достор, ушуну менен азыр асфальтка чыгып калдык. Коктунун этек жагына чыкканга чейин көрсөтүп коеюн. Мына биягы жол жакшы. 4-5 жыл болуп калган ушул асфальт курулганына. Кара Булактан мына жерден суу чыгат. Жээнбековдун мезгилинде ушул айылдарга суу түтүктөрү орноштурулуп, суу бериле турган болуп калганда, водозабор салынып, анан революция болуп кетти. Ошол бойдон ал нерселер да калып кетти да. Эми Жээнбековдун тигиндей мындай деп айта бергенибиз менен Жээнбековдун учурунда деле кичине экономикалык жактан алдыга жылыштар болгон экен. Ошол бойдон азыр токтоп калды айылда экономика. Бир жылыш, бир метр жолдун жогору жылганы жок, же суунун кайра тартылганы жок. Ушундай эми быйыл чоң убадаларды берип жатат өкмөт. Жанагы кум төркенинен түшкөн акчаларды иштетебиз тигиндей мындай деп ажеп эмес. Эми ушул жолдорубуз да оңдолуп калса достор сабырдуу бололу деп турабыз. Ошол мына эми мындай силерге мындан бияк кызыгы деле жок болсо керек. Ушундай асфальт менен анан базар азыр Кызыл Октябрь болот. Анан Советский болот. Советский болсо базар болгон шаарына карап калган. Андан ары Сузактын Перевалы, Топурак бел, анан Жалал Абад. Ошентип анан Ошко көздөй кете беребиз. Саламатта туруңуздар достор. Кийинки эфирди дагы жолдон баштайбыз. Муну азыр интернетке киргизебиз.